Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Ассаламу алейкум. Кымбаттуу Кыргыз мамлекетимдин, Кыргыз элимдин момун мусулмандары. Бүгүн күнгө Арапа, улуу күн. Эртең Аллах насип кылса, ыйык Рамазан айынын башталышы. 100 миңдеген, миллиондогон момун мусулмандарыбыз эртең ооз бекитишет. Аллахтын буйругун аткарып, 30 күн орозо кармайбыз. 30 күндүн ичинде бардык жамандыктардан арылып, жакшылыктарга аракет жасап, биздин билип билбей жасаган пендечилик менен кетирген күнөөлөрүбүздү Аллахтан кечирүүнү суранабыз. Элибизге, жерибизге тынчтык, токчулук, молчулук, сыртта жүргөн азаматтарыбыздын аман эсен келишин, бала ата-энесиз, ата-эне баласыз, эки жакта зардап какшабашын тилейбиз. Элибизге, жерибизге дайыма ушундай бир төгүлүп турган жакшылыктарды каалайбыз. Заманыбыздын тынчтыгын каалайбыз. Элибизге иман каалайбыз. Жетекчилерибизге инсап каалайбыз. Мына ушундай улуу күндөрдө бүтүндөй жамандыктардан арылып, шайтандардын баары кишенделген айда баарыбыз жакшылыктарга жетишип калганга аракет кылалы. Алла Таала Рамазан айында орозону мен үчүн кармайсыздар дейт. Мындайча айтканда, орозонун сыйлыгын мен өзүм берем дейт. Ортодо эч кандай ортомчу болбойт дейт. Керемет мүмкүнчүлүк. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Мусулмандар зарага күткөн, сагына күткөн, кубана күткөн ыйык ай. Мына ушул Арапа күнү бүтүндөй касиеттүү Кыргызстандын мусулмандарын чын дилимден куттуктап, ушул күнгө жеткирген жараткан Аллахка чексиз шүкүрчүлүктөр келтирип, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам менен салаваттарды айтып, ар бирибиздин кармаган орозобузду Аллах кабыл кылгандыгын тилейм. Ооз ачуудагы болгон дуалардын баардыгын кабыл болуусун каалайм. Биз сабырдуу болуп, биз ыймандуу болуп, биз бөтөн бирөөлөрдөн бирдемени үмүт кылбай, жараткандын өзүнөн гана үмүт кылганды үйрөнүп, бизди кандай максатта жаратса, ошол максатта жашап өтүүчү момундардын катарларында болушубузду тилеп, бала чакаларыбыздын ыймандуу болушун, аксакалдарыбыздын инсаптуу болушун каалап, мына ушул күндөрдү той катарында, жакшы майрамдар катарында өткөрүштүктү тилеп калам. Жараткандан сураганыбыз ушул: биздин элибизди, жерибизди бөөдө кырсыктардан, асман жерден келүүчү балээлерден, курудап амачалган жалаялардан, жамандардын көзүнөн, жамандардын сөзүнөн сактап, көзүбүздүн карегиндей болуп, өз көкүрөгүбүздө кандай максаттарыбыз болсо, ошого жеткен күндөрдө Аллахтын насип этүүсүн тилеп калабыз. Биздин кыйынчылыктарды көп көргөн элибиздин маңдайынын ачылып, жылмайып, бири-бирибизге жылуу мамиле жасап, бири-бирибизге бир туугандай мамиле жасап, бир кандайдыр бир жакшы заманга жетишибизди тилейм. Жараткан өзүнүн сүйгөн пенделердин катарларында болушту насип эткен болсун. Ар бир окуган намаздарыбыз, кылган дуаларыбыз, жасаган ибадаттарыбызды өзү кабыл кылып, бул дүйнөдө бизден кабыл болуп, бул дүйнөдө бизден ыраазы болуп, акыретте баарыбызды ыраазы кылуусун тилейбиз. Калуу тилектердин, дуалардын баардыгын кабыл кылып, эки дүйнө өз рахматына бөлөнгөн, өзүнөн башка эч кимге муктаж болбогон пенделерден болуп жүрүштүгүбүздү ар бирибизге Аллах насип эткен болсун. Дагы бир жолу Арапа күнүбүз куттуу болсун. Эртеңки Рамазан, ыйык Рамазан айыбыз куттуу болсун. Ар бирибизге 30 күндүк орозону шариатта кандай көрсөтүлсө, дал ошондой кармап, тазаланып, арууланып, орозо айт майрамында жадырап жайнап, бардыгыбыз кучакташып көрүшкөн күндөрдө насип эткен болсун. Бар болуңуздар, кымбаттуу
касиеттүү Кыргызстандын момун мусулман жердештерибиз. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Урматтуу момундар, жаркырап жайнап кирип келген Рамазан айыңыздар берекелүү болсун. Аллах Таала баарыңыздарга ушул айда ырыскы дөөлөт, узун өмүр, бакталай иман, хидаят берген болсун. Рамазан айынын өзгөчөлүгү таравих намаз. Таравих намазы Рамазан айында гана окулгандыктан, бир жылда бир келгендиктен кээ бир эрежелерин унутуп коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан диний ишкер катары, имам катары таравих намазы жөнүндө бир аз эскертүү берип кетүүгө уруксат этиңиздер. Таравих намазы биздин мазхаб боюнча 20 рекет окулат. Сүннөт намаз, анын убактысы ошол шектик күндөн баштап акыркы Рамазан айынын акырына чейин күнүгө куфтан намазынын парзын окугандан кийин, сүннөт намазын окугандан кийин 20 рекет таравих намазынын убактысы келет. Акырында битир важип намазы дагы жамаат менен окулат. Таравих намазы жалгыз окуса да болот, жана жамаат менен окуса да болот. Жамаат менен окулган учурда имам кадимкидей үнүн чыгарып окуйт. Андыктан бүгүн 23 апрель шектик күн 2020 жыл кечинде куфтан намазын окугандан кийин үйдө жамаат менен таравих намазы окуйбуз. Таравих намазы куфтан намазыны фарзын окугандан кийин, сүннөтүн окугандан кийин имам астында болот. Андан кийинки сапта эркек кишилер, бойго жеткендер, бойдоктор. Андан кийинки сапта балагатка жете элек жаш балдар. Эң акыркы сапта аялдар. Аялдар имам так артында көрүнбөстөн эң акыркы сапта эркектердин саптарына аралашпастан турушат. Үйдө кимде ким 20 сүрө билеби, 10 сүрө билеби, канча сүрө, 2 сүрө билсе дагы ошол намаз окуп жүргөн кырааты бир аз жакшы, адаларамды, дарат эмнени бузат, ошолорду билген адам ошол имамдыкка чыгат. Колдон келишинче намаздын өкүмдөрүнө жана кырааты жакшыраак эркек киши. Анан куфтан намазын сүннөт окугандан кийин имам сапты түздө баарын тургузгандан кийин ниет кылышат. Ниет кылдым, таравих намазынын 4 рекет сүннөтүн окумакка, жүзүмдү кыблага бурдум, уйдум ушул имамга Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп кадимки фарз намазга ниет кылгандай эле имамга дагы ыктыда кылынат. Анан имам биринчи рекетте ошо сананы окугандан кийин Фатиха сүрөсүн окуйт, анан Фатихадан кийин Фил сүрөсүн окуйт, анан экинчи рекетте Курайш сүрөсүн окуйт. 2 рекет бүткөндөн кийин салам бербестен кайра туруп, 3-чү рекетке Фатиха сүрөсүнөн кийин кайра Филди окуп, 4-чү рекетке Курайш сүрөсүн окуйт. Мына ошентип биз 4 рекет таравих намазын окудук, 10 сүрөдөн 2 сүрөнү колдондук. Анан 4 рекет бүткөндөн кийин салам бергенден кийин тасбих окулат, Субхана зил мулки вал малакут 3 жолу окулат. Анан кийин кайрадан биз таравих намаздын экинчи 4 рекетин окуй баштайбыз. 4 рекет намазга ниет кылдым, имамга уюдум, жанагындай ниет кылып туруп кайрадан 4 рекет намаз окуйбуз. Мындай эми кезек кайсы сүрөлөргө келет? Биринчи рекетте Маун сүрөсү, экинчи рекетте Кавсар сүрөсү. 2 рекет окугандан кийин кайра турабыз, 3-чү рекетти улантабыз. 3-чү рекетке кайрадан Маунду, 4-чү рекетке Кавсарды окуп, биз таравинин 8 рекетин бүттүк. Анан 4 сүрөнү колдондук. Андан кийин ошол эле тартип, кайрадан 4 рекетке ниет кылабыз. Имам биринчи рекетте эмнени окуйт? Кафирун сүрөсүн окуйт. Экинчи рекетте Наср сүрөсүн окуйт. Изажа деген сүрөнү. Андан кийин экинчи рекеттен кийин туруп 3-чү рекетти улантат. Кайрадан эле Кафирун, 4-чү рекетке Наср сүрөсү. Мына ушинтип биз 12 рекет таравих окудук. Канча? 6 сүрөнү окудук. Андан кийин кайрадан эле тасбих окуп, кайрадан 4 рекетке турганда биринчи рекетке имам зам сүрө катары Таббат сүрөсүн окуйт. Андан кийин экинчи рекетке Ихлас сүрөсүн окуйт. 3-чү рекетке кайрадан Таббат, 4-чү рекетке кайрадан Ихлас. Мына ошентип биз 16 рекет таравих окудук. Анан биз 8 сүрөнү окудук. Кайрадан тасбих окуп, кайрадан таравих намазга турабыз 4 рекетке. Акыркы 4 рекет бул. Ошол биринчи эмесинде рекетинде Фалак, экинчи рекетинде Нас. Анан 3-чү рекетте Фалак, 4-чү рекетинде кайрадан Нас. Ошентип биз 20 рекет таравих окудук, 10 сүрөнү окудук.
ар бир 4 рекеттен кийин тасбих окудук. Анан кезек келет витр важит намазга. Витр важит намазды дагы жамаат менен окуйбуз. 3 рекеттен үнүн чыгарып, замсүрө кошуп, 3-чү рекетте ошол баягы адашып кетпестен замсүрө окугандан кийин бардык жамаат Аллаху акбар деп кулак каккандан кийин анан ичибизден дуа кунутты окуйбуз, намаз ошентип бүтөт. Мына ушундай жол менен үйлөрдө таравих намаз окуйбуз. Анан жалпы элге хидаят сурап, рызык сурап, денсаулык сурап дуа кылабыз. Бизди дагы дуада унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendештер, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Мынакей Шабан айдын акыркы күндөрүндө отурабыз. Кудайым буйурса, кийинки жумада Рамазан ай башыбыздын үстүнө келе жатат. Бул куттуу, берекелүү, ыйык ай. Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызды Рамазан айга иманда, денсаулыкта, тынчтык, биримдүүлүктө Алла Таалам жеткирген болсун. Рамазан айга даярдык көрүү. Рамазан айга кандай кылып биз даярдык көрүшүбүз керек, урматтуу туугандар? Кур'ан-ы Каримде жараткан Алла Таала айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." Ey иман келтиргендер, силерге Рамазан айдын орозосу парыз кылынды. Кандай силерден мурдагы үммөттөргө дагы парыз кылынгандай. Мүмкүн силер таква болорсуңар. Мүмкүн силер жараткандан коркуп күнөөлөрдү таштап жашайсыңар деген такванын максатында жараткан Алла Таала орозону парыз кылды. Башка күндөгү орозолор, башка айдагы орозолор булар нафил, сүннөт боло турган болсо, ал эми Рамазан айдагы орозону таң эртеден күн батканга чейин ичкенден, жегенден жана ак никесине жубайына жакындагандан өзүн сактап, өзүн ошол нерседен токтотконду бул Рамазан орозо деп айтат. Ушул фарыз кылынды, денсаулыгу жакшы, мусапыр эмес, акылы жайында, мына ушул адамдарга ар бир мусулман эркекке, аялга жараткан Алла Тааланын бул улуу фарызы. Рамазан айдын өзгөчөлүгү, Рамазан айдын касиети, Рамазан айдын бул Алла Тааланын алдындагы даражасы бул өзүнчө. Ал эми Рамазан айдын ичиндеги кылына турган жакшы амалдардын, анын ичинде орозо тутуу, ибадаттар, намаз окуу, кайрымдуулук, сабырдуулук жана башка бунун сооптору өзүнчө туугандар, өзүнчө. Демек, негизги максат Рамазан айдын орозо тутуусу фарыз кылынгандыгын Алла Таала айтып атат. Мынакей, мүмкүн силер күнөөлөрдөн сактанаарсыңар. Орозо тутуп бизге ушундай бир маданиятты, ушундай бизге бир адеп ахлакты, ушундай бизге таза жашоону Алла Таала үйрөтүп атат. Күнөөлөрдөн сактануу. Демек, орозонун сабагы, Рамазан айдагы орозо туткандын сабагы күнөөлөрдөн сактануу экен. Күнөө деген Алланын дагы тоңму, Алланын укуктарында дагы кемчилик кетирбей, бенделердин укуктарында дагы кемчилик кетирбей, арам иштерди кылбай, арам жашагандан, алардан тооба кылып, мынакей ушу таква үчүн күнөөлөрдөн сактанаарсыңар деп атат. Экинчиси, дозоктун отунан сактанаарсыңар. Мүмкүн силер күнөөлөрдөн сактанасыңар, дозоктун отунан сактаныш үчүн Рамазан айдагы орозону фарыз кылдык. Демек, мынакей таквалык пайда болсо жүрөктө, таквалык пайда болсо биздин жашоодо, ушу орозонун таасири, натыйжасы, мөмөсү деп айтсак болот туугандар. Эгерде менин тилим жалган сүйлөгөндөн, жала жапкандан, калп айткандан, бирөөнү каргагандан, бирөөнү сөккөндөн, бирөөнү алдагандан, ушундайлар жаман нерселерден тилим сактанган болсо, алкымым бирөөнүн акысын жегенден, бирөө ошо арам жегенден, арам тапкандан, алдап, кыскасы кандай болбосун буну таза болсо, колум, көзүм, бардык денем эгер ошо арам нерселерден, күнөөлөрдөн токтосо, ушул Рамазан айдын натыйжасы деп айтат экенбиз. Рамазан айдагы орозонун ушул мөмөлөрү деп айтсак болот экен.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким Рамазан айдагы орозону тутса, иман менен жараткан Алланын бул өкүмү, сизди бизге жашоо берип аткан, акыл эс, өң түс берген, ырыскы берген, бүткүл ааламды жараткан мына ошол улуу Алла Тааланын буйругу деп иман келтирип, жана ихтисаб Алла Тааладан сооп үмүт кылып, ким кармай турган болсо, анын мурунку бардык күнөөлөрү кечирилди деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан туугандар. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.